Түшүнбөй калдым. Муну клевета, правонарушение боюнча маданият министри докладчик болмок беле. Качан болгон мында? Мен биринчи жолу тарыхты көрүп атам. Каких-то пор Министерство культуры делает доклад по изменению правонарушения. С чего вы взяли-то? Ладно, министр айтат. Киркоровду укпасаңар келбейли койгула дейт. Мейли ал. Эмоциональный сүйлөп коюптур. Бирок мына жумуш боюнча кичине так болуш керек. Обязательно Адилет министрлиги болуш керек деп баяндамачы. Же жок дегенде ички иштер министрлиги. Же прокуратура. Бирок эч качан маданият министрлиги болбош керек. Мен каршымын мындай караганга. Биз кыйшык болуп калды бир аз. Мен сунуш берет элем, моңдоп койсоңор, балким бул техникалык кадам да. Анан маданият министри бузуулар боюнча кантип жооп берет? Негизи принциптер айта албайт аны. Онтан туура көрсөңүздөр, баяндамачыны алмаштырып, кесип боюнча тийиштүү министрлик маалымат бергенде суроо берген ыңгайлуу болот. Рахмат. Урматтуу депутаттар, биздин кесиптешибиз Исхаков Сатыштан сунуш түшүп атат. Сиздин сунушуңузду даярдык деп айтып коесузбу? Сунушум маселе туура эмес даярдалганга байланыштуу. Баяндамачы так белгилеген эмес. Ошон үчүн кийинки жыйынга калтыралы. Булар да даярданыш керек да. Бул туура болот. Шашылыш жок. Эртең эчтеке күйгөн жери жок. Мен ойлоп атам, өкмөттө каршы болбош керек. Туура түшүнгүлө. Баяндамачы соответствующий тармактан болуш керек да. Себеби мындай болуп атат. Маданият министрликке биз азыр бузуулар боюнча штрафты киргизели дегенде, бул таптакыр маданият министринин максатын бузуп атабыз да. Мүнөзүнү бузуп атабыз. Бул алар тескеринче коргош керек да. Анан мен штраф салам деп министр культуры деп турса, эл кантип ойлонот? Мен сунушум кийинки жыйында Адилет министрлиги же ички иштер министрлиги баяндамачы болсо жакшы болот да. Рахмат. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, сунуш түштү өзүңүздөр уктуңуздар. Мен сунушту добушка коюуга милдеттүүмүн. Добуш бериңиздер. Аталган маселени бул Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун бүгүн күн тартибинен алып салып, кийинки комитет жыйындарына кароого сунуш түштү. Сунуш бериңиздер, макул. Каршы калыш жок, бир добуштан кабыл алынды. Үчүнчү маселе дагы бүгүн күн тартибинен алып салынды.